Бүгүн тарбиялык саатыбызда биз эмне жөнүндө сөз кылабыз? Зура Адылова Ош шаарындагы Боорукердик үйүндө тарбиячы болуп эмгектенет. Өзгөчө мээримге зар балдарга тарбия берип, кучагына алып, аларды кубанычка бөлөп, ал тургай ыйласа ыйлап, күлсө кошо күлүп берилүү менен өз жумушун жасап келе жаткан каарманыбыздын айтымында мындагы наристелер өз балдарындай болуп калган. Ооба, бизде күнүгө эртең мененки ишибиз ушул балдарды ойготуп, төшөктөрүн заправка кылгандан башталат. Кичинекей балдар бизде көбүрөөк азырынча ошолордун төшөктөрүн заправка кылдыртабыз эртең менен келип. Анан бизде азыр данный момент 25 бала ушул жерде тарбияланып жашап жатышат. Алардын 14 кыз, 11 бала. Мектеп жашындагылар 16 балабыз мектепке барышат. 6 балабыз бул жерде. Мектеп жашына чейинки балдарды биз бул жерде тарбиялаучулар даярданабыз, кадимкидей эле мектепке даярдайбыз. Өзүңүздүн балаңыздай кылып эле. Өзүбүздүн балдардай кылып эле мектепке даярдап жөнөтөбүз. Кел, мынаны оңдоп коеюн. Кандай? Бетимен өбүп койчу гана мени, сайып. Өйсүңбү? Бизге тошмак таап келдилер да. Жүр. Анан ошо тошмакты Боорукердик үйүнө айына бир нече жолу колу ачык инсандар жардам катары түрдүү буюмдарды жана азыктарды алып келип турушат. Ошондуктан мындагы балдарда эч кандай кемчилик болбойт. Деген менен бул нерсе ата-эне мээриминин ордун баса албайт. Алардын жарты көңүлүн толтуруу үчүн каарманыбыз балдарды тез-тез кочактап, ар дайым сырдашып туруу керек экендигин айтат. Мектептеги сүйүнүчтөрүн айтып беришет, анча-мынча секреттерин айтып беришет, кайсы кыз жагып калды, кайсы бала жагып калганын, кимди жактырып калгандарын айтып беришет да. Анан 5 алгандарын, анан кээде 2 алып калгандарын, күйүүнү бежеке мен бүгүн 2 алып калдым, таблицаны билбей калдым деп ошентип капа болуп келишип секреттерин айтып турушат. Келип сиздерге бардык сырларын айтып турушат, жашырышпайт. Анан эмнени жегиси келип атканын, кайсыл жери ооруп атканын, анан основной кимди жактырып калганын, кайсы мугалим жакшы, кайсы мугалим катуураак тиерин ошону айтып турушат, бизге айтып секреттерин. Жоопкерчиликтүү болгон мындай жумушта иштөө үчүн каарманыбыздын айтымында ар тараптуу болгон жакшы. Анткени мындагы балдарга тарбия берүү менен биргеликте сабактан бош мезгилдеринде жашоодо керек болуучу иштерди үйрөтүү абзел. Балдарыбыздын азыр каникул учуру. Каникулда биз көптөгөн эмгекке тарбиялоо иштеринде өтөбүз да, тарбиялык саат катары кылып, эшикке чыгып кар күрөтөбүз, кээде мына комнаталарын сангигенде өздөрүнүн комнаталарын жыйнатабыз, кээде мына кухняга дагы жардамдаштырып, картошка тазалаганга, идиш аяк жууганга да дежурство уюштуруп койгонбуз. Чтобы балдар эмгекке, үй жумушуна, үйүндө ата-энеси кандай тарбия берет, ошондой эле аракет кылабыз да, биз ушундай ата-энесинин ордунда эле мээрим берип, тарбия бергенге аракет кылабыз. Жашоодо башкалар менен эмнени бөлүшсөң, сага да ошол нерсе кайтат. Бул өмүрдүн мыйзамы деген каарманыбыздын дагы узак жылдар мээримге зар балдарга кам көрсөм деген тилеги бар. Акмарал Маликова, Белек Мусаев, Самат Сайдаматулу, Арутан көрсөтүүсү.